Саламатсыздар, урматтуу студенттер. Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде лекциялык сабак. 3-чү лекциялык сабактын темасы теңдеме жана сызыктуу теңдемелер системасы. План боюнча каралуучу негизги маселелер: теңдеме жана анын касиеттери, теңдемелер системасы жөнүндө түшүнүк жана анын касиеттери, теңдемелер системасын чыгаруунун ыкмалары жана ошондой өз алдынча иш каралат. Сабактын максаты: биринчи, эки белгисиздүү теңдемелер системасы менен таанышабыз. Экинчи, эки белгисиздүү теңдемелер системасынын касиеттерин колдонуп, мисалдарды, маселелерди иштейбиз. Үчүнчү, мисал маселе иштөөдө касиеттерин колдоно алабыз. Алгебранын негизги түшүнүктөрү сандар, теңдемелер, теңдештиктер, функциялар болуп саналат. Биринчи каралуучу маселени чечели. Теңдеме жана анын касиеттери. Аныктама: теңдеме бул бир же бир нече белгисти камтып турган барабардык. Бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин түрү ax барабар b. Ал эми эки өзгөрмөлүү сызыктуу теңдеме ax кошу by барабар c түрүндө берилет. Бул жерде эки өзгөрмөбүз x жана y болуп саналат. Теңдемелердин касиеттери: эгер теңдемелерде кошулуучунун ан белгисин өзгөртүп, теңдеменин бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө көчүрсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат. Эгер теңдеменин эки бөлүгүн тең нөлгө барабар эмес бир эле санга көбөйтсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелердин системалары. Аныктама: теңдемелер системасы деп жалпы чыгарылышын табуу талап кылынган бир фигуралык каша менен жазылган бир нече теңдемелерди айтабыз. Эки өзгөрмөсү бар теңдемелер системасынын чыгарылышы деп системанын ар бир теңдемесин туура барабардыкка айландыруучу өзгөрмөлөрдүн түгөй маанилери аталат. Теңдемелер системасын чыгаруу дегенибиз анын бардык чыгарылыштарын табуу же чыгарылышы жок экендигин далилдөө. Эми теңдемелер системасын чыгаруунун ыкмаларын же болбосо жолдорун карап өтөлү. Ордуна коюу жолу, салыштыруу жолу, кошуу жолу, графиктик жолу, аныктагычтар жолу. Ордуна коюу жолу. Бизге y минус 2x барабар 4, 7x минус y барабар 1 деген теңдемелер системасы берилсин. Y-ди x аркылуу туюнтабыз. Мында y барабар 2x кошу 4 болот, экинчи теңдеменин өзү жазылат. Эми экинчи теңдемеге ордуна коебуз. Анда 7x минус 2x кошу 4 барабар 1 болот. Теңдемени чыгарабыз. X'тен гана көз каранды болуп калган теңдеме чыгарсак x барабар 1-ге ээ болобуз. Y барабар 2x кошу 4 деген биринчи теңдемебиздин ордуна x'тин маанисин коебуз. Анда y барабар 6, x барабар 1 болот. Жолу x барабар 1, y барабар 6. Ордуна коюу ыкмасынын алгоритми. Системанын кандай бир теңдемесинде бир өзгөрмөнү экинчи аркылуу туурундурабыз. Алынган туйутманы системанын башка теңдемесинде ушул өзгөрмөнүн ордуна коебуз. Келип чыккан бир өзгөрмөлүү теңдемени чыгарабыз. Экинчи өзгөрмөнүн тиешелүү маанисин табабыз. Жолун жазабыз. Салыштыруу жолу. Y минус 2x барабар 4, 7x минус y барабар 1 теңдемеси берилсин сызыктуу теңдемелер системасы. Y-ди x аркылуу туюнтабыз. Y барабар 2x кошу 4, 7x минус 1 барабар y. Y-терди бири-бирине барабарлайбыз. Анда 7x минус 1 барабар 2x кошу 4.
теңдемени чыгарабыз бир өзгөрмөлүү. X барабар 1. Ордуна коебуз. Y барабар 6, X барабар 1. Жолу 1, 6. Салыштыруу ыкмасынын алгоритми. Ар бир теңдемеден Y X аркылуу же X'ти Y аркылуу туюндурабыз. Алынган бир белгисиз туюнтмаларды барабарлайбыз. Алынган теңдемени чыгарып, жана бир белгисиздин маанисин табабыз. Табылган өзгөрмөнүн маанисин туюнтмалардын бирине коюп, экинчи өзгөрмөнүн маанисин табабыз. Жолун жазабыз. Кошуу жолу. 7x кошу 2y барабар 1, 17x кошу 6y барабар -9 сызыкты теңдемеси берилсин. Y-тин коэффициенттерин барабарлап алабыз. Демек, биринчи теңдемени -3кө көбөйтөбүз. Анда -21x -6y барабар -3, 17x кошу 6y барабар -9. Теңдемелерди бири-бирине кошобуз. Демек, -4x барабар -12, экинчи теңдемебиз ордуна жазылат. Теңдемени чыгарабыз. X барабар 3, экинчи теңдемебиздин ордуна X'тин маанисин коебуз. X барабар 3, теңдемени чыгарабыз. Y барабар -10, жолу 3 -10. Кошуу жолунун алгоритми. Системанын теңдемелериндеги өзгөрмөлөрдүн бирөөнүн коэффициенттери карама-каршы сандар болуп калгандай кылып тандалып алынган көбөйтүүчүгө теңдемени үчөлөп көбөйтүшөт. Системанын теңдемелерин сол жана оң бөлүктөрүнө үчөлөп кошобуз. Алынган бир өзгөрмөлүү теңдемени чыгарабыз. Экинчи өзгөрмөнүн тиешелүү маанисин табабыз. Жолун жазабыз. Графиктик жолдосу ыкмасы. Бизге Y менен X барабар 2, Y кошу X барабар 10 сызыкты теңдемеси берилсин. Y-ти X аркылуу туюнтабыз. Y барабар X кошу 2, Y барабар 10 - X. Биринчи теңдеменин графигин тургузабыз. X-ка маани беребиз, 0 - 2, Y-тин маанисин эсептесек, 2 - 0. Экинчи теңдеменин графигин тургузабыз. X-ка маани беребиз, 0 - 10, Y-тин мааниси 10 - 0. Графигин тургузабыз. Сызыкты теңдемелер системасын чыгарганда биз мында графиктик мааниден чыгарып атабыз. Бул жерде графиги 2. Биринчи Y барабар X кошу 2-ники сызык. Андан кийинки теңдемебиздики Y барабар 10 - X-тики да бир сызык болду. Кесилишкен жеринде чекиттердеги карасак 4 жана 6. Жолу 4 - 6. Биз Декарттын координаталар системасында X, O, Y'те сызыктардын кесилишкен чекитин таптык. Графиктик жолунун алгоритми. Ар бир теңдемеден Y X аркылуу туюнтабыз. Бир координаталар системасынын ар бир теңдеменин графигин түзөбүз. Кесилиш чекитинин координаталарын аныктайбыз, жолун жазабыз. Теңдемелер системасынын аныктагычтар менен чыгаруу. 7x кошу 2y барабар 1, 17x кошу 6y барабар -9. Аныктагычтын белгистеринин коэффициенттерин матрица түзөбүз. Аныктагыч демек делта барабар 7, X'тин коэффициенти 7, Y-тики 2. Экинчи теңдемеде X'тин коэффициенти 17, Y-тики 6. Кайчылаш көбөйтөбүз. Ортосунда белги минус. Демек, жолу 8. Delta X аныктагычын делтадагы биринчи сапчага бош мүчөнү жазуу менен түзөбүз. Анда delta X барабар 1, 2, жокчо түрүндө окуп атабыз, -9, 6. Демек, карама каршы көбөйтөбүз. Ортосунда белги минус. Кошсок,
24 жолу. Delta Y анықтау үшін delta'dagi экинчи сапчага бош мүчөнү жазуу менен түзөбүз. Анда delta Y барабар 7, 1, 17, минус 9. Ачылаш көбөйтөбүз, ортосунда белгилейбиз. X жана Y'ти табабыз. X барабар delta X бөлүнгөн delta, 24 бөлү 8 барабар 3, Y барабар delta Y бөлүнгөн delta барабар минус 80 бөлүнгөн 8 барабар минус 10. X барабар 3, Y барабар минус 10. Аныкташтар методунун алгоритми. Белгистердин коэффициенттерин таблица же болбосо матрица түзүп, delta аныктау үчүн эсептейбиз. Delta аныкташында биринчи сапчаны бош мүчө менен алмаштырып түзүлгөн delta X аныктаачын эсептейбиз. Delta аныктаачында экинчи сапчаны бош мүчө менен алмаштырып түзүлгөн delta Y аныктаачын эсептейбиз. X өзгөрмөсүнүн маанисин delta X бөлүнгөн delta формуласы боюнча табабыз. Y өзгөрмөсүнүн маанисин delta Y бөлүнгөн delta формуласы боюнча табабыз. Жообун жазабыз. Өз алдынча иш. Демек биз мисалдарды иштегенде ордуна коюу жолу, графиктик жолу, салыштыруу жолу, кошуу, аныкташтар методу менен чыгарабыз. Экранда көрүп турасыздар. Жооптору